Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Менин атым Мирза. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Түрк Манас университетинин студенти Самида. Самида, кош келдиң. Өзүң жөнүндө тааныштырып, анан кийин бүгүн бизге даярдаган китеп жөнүндө, анан эле ошо китеп дүйнөсүнө кантип келип калдың, ошол жөнүндө сөз кылып берсең. Саламатсыздарбы баардыгыңыздарга? Мен Самида, Кыргыз Түрк Манас университетинде 1-курста окуйм. Мен китеп дүйнөсүнө келип калган негизи эле ошо мектептен баштап эле ошо китептерди, өзүмө жаккан китептерди окуп, ошо китеп менен чоңойгом. Анан азыркы учурда дагы акыркы мезгилдерде негизи мурда мен тарых китептерге көп маани берчү эмесмин, окучу эмесмин. Анан акыркы учурда бир ошо Роза Айтматованын Тарыхтын актай барактары деген китепти таап, ушуну окуп калдым. Бул китепти окуп калган себеби дагы бул бизде кыргыз тил сабагы болчу. Ошол сабактан ушул китеп тууралуу эжебиз айтып, 1-2 барагын окуп берди. Негизи китептерде кульминация чыгарманын китептин ортосуна жетип калганда же болбосо аягында берилет. А бул китепте болсо ошо биринчи, экинчи дебейм, бирок 3-чү, 4-чү барактарында эле уже өзүнө тартат да. Бул китеп кульминация башында берилген. Ошол учурда ошо эжебиз ошо 1-2 барагын окуп бүтүп эле, анан аягына уже убактыбыз да бүтүп калып, звонок болуп, ошол бойдон китепти окубай калдык да. Анан мени аябай өзүнө тартты бул китеп. Мен ошо сабактан чыгып эле бул китепти издештирип китепканага бардым, ошо университетибиздин китепканасына. Барсам, ал жак негизи 5ке чейин эле иштейт да. Анан бул китепти дагы сурап неме кылсам, үйгө берилеби деп сурасам, үйгө берилбейт деди. Бирок мен үйгө берилбейт дегенинен мен ошол жакта калып, китепканада калып, ошону бат эле убакыттын ичинде окуп бүттүм да. Муну үйгө берилбейт дегенинен эле уже бир китепкана жабылганга чейин окуп, баардыгын окуп салгам. Бул китеп негизи эмне жөнүндө сөз болот? Бул китепте ошо 37-38 жылдары репрессияланган Кыргызстандагы Кыргыз СССРинин көрүнүктүү адамдары жөнүндө. Алардын ичинен Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов жана ошонун жанындагы жакын саналаштары аркылуу болгон Касым китеп. Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Абдрай Абдрахмановдордун ошол немелери жөнүндө. Бул китепте ошондо Төрөкул Айтматовдун тети төрөлгөндөн баштап бир өмүр баяны жазылган эмес да. Мында ошо 38-37 жылдары кандай турмушту кечирген, кандай окуяларга туш болгон, жана жанындагы адамдардын абалдары кандай болгон, ошолор жөнүндө сөз кылынган. Ошону менен эле бирге бул китеп эмне максатта, бул китепти жазганга эмне түрткү болгон деген суроо келсе, ошо Роза Айтматова айтат да, ошо 1991-жылдары ошо репрессияланган адамдарды баарын тең өлтүрүп туруп чоң ташка көмүп салган го. Ошол жактан ошо 91-жылы ошо биз Кыргызстан эгемендүүлүктү алып кайра куруу жылдары башталып баштаганда, ошол жактан Роза Айтматовага чалып айтышыптыр да, сиздин атаңызга таандык ошо айыпталгандыгы тууралуу документтер табылды, ушундай кагаздар чыкты деп неметилиптир да. Элестетсеңиз өзүңүз деле 1937-38 жылдардан 91-жылга чейин канчалык убакыт өтсө дагы ошондой барак документтер ошо жер астында сакталып калыптыр. Бул ошол документтерди таап алгандыгы тууралуу кабарды уккандан баштап биринчи 2 себеби бар экен да. Бул ошол биринчиси бул ушул себеби болот. Ал эми экинчи себеби болсо, күндөгүдөй эле ар бир жыл сайын ошо 9-май күнү ошо азыркы Ата бейит комплексине ошо шейит кеткендерге барып, Куран окуп, аларга зыярат кылганы барчу экен да. Ошондой күндөрдүн биринде ошо Роза Айтматова дагы барып, тегерегине ошо Ата бейит комплексинде тегерегинде жүрсө, ал жакта жаш балдар, мектеп окуучулары ошол жакта да алар да жүрүшүптүр да. Кээ бирөөлөр болсо жакшынакай эле тынч эле отуруп, кандайдыр бир нерсе жөнүндө сүйлөшүп аткан болсо, кээ бир жашыраак балдар болсо түркүн түстүү бутылкалардан бирдекелерди ичишип, жанындагы кыздарды менен сүйлөшүп, жаш
мындай ошол жака барып алып эми жаман нерсе сыяктуу жаманыраак нерселерди кылгандыгына көзү түшүп калат да. Анан аларга барып негизи Роза Айтматовага ал кылган ошол көрүнүш жакпаптыр. Анан жанына барып сурайт да аларданчы: силер деген кайсыл жердесиңер азыр? Бул жакта кимдер көмүлгөн? Бул жакта көрүп атасыңар, ушундай мүрзө турат. Бул жакта кимдер көмүлгөн? Кандай тарых бар? Ушуну билесиңерби деп сураса, алардан мындай алгылыктуу, тыңгылыктуу жооп ала албайт да ошо Роза Айтматова. Анан ал деген балдар айтат неме деп: ооба, бул жак айтып калышат, мурун бир 37-30 жылдары бирөөлөр көмүлгөн деп айтат, бирок билбейбиз кимдер көмүлгөн дейт да. Анан ошол жоопту уккандан кийин Роза Айтматова абдан мындай капаланат да. Ушу мектепте дагы ушул жөнүндө, тарых жөнүндө жакшы кеңири айтылбагандыгына жана ошондой эле бир гана мектепте эмес, ошо ата-энелери ошо балдарына ушул нерсени айтып бербегендигине өкүнөт да. Анан өкүнүп кичинекей болсо дагы ушул аз эле барак да, ушул китеп аркылуу мен ошо 37-38 жылдагы адамдардын тагдырын ушуга камтып, бир аз болсо дагы ошо жаш балдардын жүрөгүнө жеткирейин деген неме менен эметилет да. Ал эми бул китептен мага эң абдан таасир бергендери болсо, ошо жала жабуу менен көпчүлүк өлгөн да. Жөнөкөй тетиги саясатчылардан баштап жөнөкөй дыйкан адамдарга чейин жала жабуу менен өлөт да. Аларды дагы атканда дагы, өлтүргөндө дагы абдан мындай мыкаачылык менен өлтүрүшкөн экен. Жала жаап ошол келет го кагазычы, ушул күнөөлөргө, ушул ооба мен моюнума алган чындык деген сыяктуу кагаздарга кыйноо менен кол койдуруп, анан өлүм жазасын чыгарттырат. Ошондой өлүм жазасы чыгарганда дагы ошо бир 10-дон 15тен топтоп алып барып, баардыгын ошол адамдардын баардыгын жүзүн тескери каратып, артты каратып туруп, ошо мылтык менен баштарын атыптыр да көпчүлүгүнүн. Болгону 2 эле адамды ошо башына атпаптыр. Ошо жерди кайра казуу болгондон кийин ошо баштардын, сөөктөрдүн баары чыкты да. Ошонун баарынын тең башынын, сөөктөрүнүн артында тешик болот экен да. Ошол тешиктен неме ойлошуптур. Жыйынтык чыгаштыр да, баарын тең анда башка атыптыр депчи. А болгону 2 эле адамда башында неме экен да, бүтүн экен да. Алардын кийимде ошол немелердин кийимдеринин чөнтөгүнөн ошо кагаздар чыгыптыр. Алар ошо бирөөсү Торокул Айтматовго таандык экен, ал эми бирөөсү болсо Жусуп Абдрахмановго таандык экен. Аларды жүрөк атыптыр да ошондо. Баштары соо экен, жүрөк атылыптыр. Ошо жүрөк атылганда ошол айыптоо тууралуу кагазын алар деген төш чөнтөгүнө салып коюптур. Ошолордун жыйынтыгы да бул божомолдоо менен айтылган да. Төш чөнтөгүнө салыптыр дагы, анан атылыптыр. Ошондо атылганда ошо кагаз 4 бүктөлгөн бойдон болот экен дагы, анан ал жака кагазы тешик болуп калат экен. Самидан айтсаң, ошо мен да кызыгып калдым окуп, бул биздин тарыхыбыз да. Тарыхыбызды биз баягы 3-4дөдөн билебиз да. Анан мен бул китепти өзүм да окуп чыкканга аябай кызыгып калдым. Анан айтсаң, бул баягы китептен өзүңө кандай сабак алдың? Анан ушул китеп башкаларга да кандай сабак бере алат? Мен өзүмө сабак алганым, бул тарыхтын мурдакы кылымдары жөнүндө баяндалбайт да. Негизи тарых бир узун бир жол. Артыбыздан бир узун кенен бир жол келатат. Ал эми азыр болсо биз ошол жолдун бир учундабыз. Эми мындан нарыда толтура жолдор бар, майда жолдор. Ошол майда жолдордун бирөөсүн биз тандап, биздин да басып өткөн жолубуз тарых болуп жазылып калат да келечектеги муунгачы. Ошол себептен эми тарыхты билбей туруп бир тарых калтыра албайсың, бир тарых боло албайсың да. Ошол себептен мен тарыхка кызыкчу эмесмин. Ушул китепти окуп, кандайдыр бир келечектеги жаш муундарга, жаш немелерге ошо мурунку 16-17 ушунчанчы кылымдагы немени айта албасак дагы, кечээки эле ошо аталарыбыз менен тең болгон аталарыбыздын жашында, мен бул доордо аталарыбыз деле жашаган да, 37-38 жылдары кечээки эле жылго. Ошол жылдардагы ошо кечээки тарыхыбызды эле билели деп мен окудум. Анан
мага абдан таасир калтырды. Бул китепти окуп жатканда дагы абдан эмоцияланып, мындай көзүмөн жаш айланып ыйлаган учурлар болду да. Чындап эле андай учурлар, мындай өзүң ушул китепти окуп ичине кирип, өзүң ошо аталарыбыз тартып аткан кыйынчылыктарды тартып аткандай ис калтырды да. Аябай кызыктуу экен. Самидан айтсаң, баягы ошол жана ата бейитте жазылган го. Ак элек бирок сынбайт деп Чыңгыз Айтматовдор унутмушталып, анан ошол сөзгө байланыштуу экен ушул китеп. Ооба, байланыштуу экен. Эми сразу дагы дароо эле ошол нерселердин баары тең ошол учурда ооба булар деген жала жабуу менен неме болуп атат, эл душманы деген жала жабуу менен болуп атат деп сразу айтылбаса дагы, канча бир жыл өткөндөн кийин ошол нерсе ачыкка чыгып, Чыкты да, ооба, азыркы биздин муундар ошол нерсе жала жабуу менен атылган экен деп ошо далил чындыкты билип атышат да азыркы жаштарыбыз. Демек, убакыт менен жана кыңгырыш кыржылда билинет дегендей сөз болуп турду, Ошондой сөз болот. Самида, рахмат. Сага аябай кызыктуу маек болду. Кызыктуу маек куруп берген үчүн сага рахмат. Урматтуу достор, ошол китепти окуңуздар. Аябай кызыктуу китеп экен. Ошол өзүбүздүн тарыхты билели, биз дагы ушундай китептерден окуп, дагы билимибизди өршүтөлү. Самида, сага дагы бир жолу рахмат бизге келгениңе. Буюрса дагы ушундай сонун китептер менен биз менен бөлүшөсүң деген үмүттөбүз. Достор, анда кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.